Булар Ош шаарындагы мектептердин бириндеги 9-класстын окуучулары. Азырынча бир класста 30га жакын окуучу билим алат. Милдеттүү орто билимди алган соң кайда барышаарын алар азыртадан эле чечип коюшкан. Кээ бирөөлөрү кайра улантууну көздөшсө, айрымдары колледждерге кетүүнү каалашат. Мен окуумду 10-классты мектептен эле улантууну пландап жатам. Колледжге тапшырып, анан Жок, мен 9-классты бүткөндөн кийин колледжге тапшырам. Анткени мектепти толук бүтүрсөм, жалпы республикалык тесттен өтпөй каламбы деп кооптонуп жатам. Жетпей калса күйөм да. Медке тапшырам. Мен деле колледжге кетейин деп жатам. Анткени ал жактан эртерээк бир кесипке үйрөнөм. Окушка тапшырам. Дегени менен баары эле мындай ойду карманбайт. Айрымдары социалдык абалына байланыштуу миграцияга кетет. Ананда чарба иштери менен алектенип үйдө олтуруп калгандары да бар. Ош, Жаагабад, Баткен облустарындагы 9-классты бүтүргөн окуучулардын 70% кайра мектепке кайтып, ыктыярдуу билим алуусун улантпайт. Муну өкмөттүк эмес уюмдар иликтеп чыккан. Бирок 40% 9-класстын балдары, кыздары балдары үйдө калып калып атат. Өтө кооптуу проблема биз үчүн. Биз ошондуктан жергиликтүү органдарды, мамлекеттик структураларды, депутаттарды ошо көйгөйдү талкуулоого жана чечкенге чакырат элек. Эмне дегенде өтө мамлекет үчүн өтө кооптуу болуп атат. 5 жыл, 10 жылдан кийин ушундай сабатсыздык, окубаган, билим албаган балдар, кыздарыбыз көбөйүп кетсе коомдо, бул өтө терс нерсе болот. Мамлекет үчүн, коомчулук үчүн татыктуу инсан болбой калышат деп ойлойм. Иликтөөгө катышкан адистердин айтымында окуучулардын милдеттүү билим менен эле чектелип калышынын себептери көп. Бир эле негизи мектеп менен ата-энелердин тыгыз иштешпегендиги, социалдык абалдын начардыгы жана миграция. 9-сыныпты бүтүргөндөн кийин кызларны күйөөгө берип, 9-классты бүтүргөн соң кыздарды күйөөгө берип, балдарды болсо кесипке үйрөтүүчү курстарга жөнөтүшөт, же болбосо чет өлкөгө иштөөгө кетип жатышат. Бул аябай коркунучтуу абал. Анткени жаштарыбыз биздин келечегибиз. Кыздарды деле балдарды дагы илимдүү, билимдүү кылып, өз алдынча жашоого узатуу ар бир ата-эненин милдети. Ошондуктан ата-энелер мектеп менен тыгыз иштешип, балдары кичинекейинен жакшы окууга үйрөтүш керек. Азыркы учурда жаш үй бүлөлөрдөгү ажырашуулардын көп катталып жаткандыгы да мына ушул толук билимдин жетишсиздиги деп эсептейм. окушту ташланып барыпты. Ал эми серепчилер болсо окуучулардын 11 жыл окушуна негиз жок деп эсептешет. Азыркы заман талабы боюнча көрсөтүлгөн убакыт көптүк кылат. Андан көрө мектептердеги билим сапатты жакшыртуу жана кошумча кесипке үйрөтүү программасын киргизүү максаттуу деп айтылат. Негизи эле окуучу өзү мындай башынан эле начар окуган, кайра эле дагы эле баягы 3 окуп 11-ди бүткөндөн кийин, ал 11-ди бүткөндөн кийин деле ошол эле аттестаты менен калат, жогорку окуу жайына окуй албайт. Себеби ал начар окуучу жалпы республикалык тест деген бар. Ага катышса деле босого балды ала албайт. Кыскасы ушундай ишенбөөчүлүктөр, ушундай көйгөйлөр баланы 9-дан кийин окубай калышына шарт түзүп берет. Белгилей кетсек, жыл сайын өлкө боюнча орто эсеп менен 100 миңге жакын окуучу 9-классты аяктайт. 11-классты бүтүргөндөрдүн саны 60-70 миңге чамалайт. 9-классты бүтүргөн 30% жаштардын канчасы билимин жогорулатаары боюнча азырынча так маалымат жок. Кыргызстандын билим берүү тармагындагы мыйзам боюнча өлкөдө милдеттүү билим берүү 9-класска чейин. Ал эми 11-классты аяктоо ыктыярдуу болуп саналат. Айдай Беделбек кызы, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак.